Соңку сааттарга алынган маалыматтар менен түз эфирде тааныштырып, студияда Алмагүл Эркебай кызы болом. Саламатсыздарбы? Президент Садыр Жапаров 10-11 ноябрда Өзбекстандан Самарканд шаарына Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын саммитинин 9-жыйынына катышуу үчүн иш сапар менен барат. Бул тууралуу президенттик администрациянын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев билдирди. Мамлекеттердин лидерлери уюмдун алкагында көп тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелерин талкуулашат. 2022-2026 жылдарга Түрк мамлекеттер уюмунун декларациясын жана стратегиясын кабыл алышат. Иш-чаранын алкагында транспорт, бажы иши, санариптештирүү тармагындагы келишимдерге жана документтерге кол коюу, ошондой эле Түрк мамлекеттер уюмунун жана эл аралык Түрк академиясында бир катар кызматтарга дайындоо пландалууда. Ошондой эле саммиттин жүрүшүндө уюмдун башкы катчысы кызматына Кыргызстандын өкүлү Кубанычбек Өмүралиевди дайындоо чечими кабыл алынат. Өзбек тараптын төрагалыгы астындагы саммиттин ишине уюмга мүчө мамлекеттердин Кыргызстан, Азербайжан, Казакстан, Түркиянын башчылары катышат. Алдыдагы саммиттин ишине Венгриянын премьер-министри жана Түркмөнстандын Халк маслахаты Милли кеңешинин төрагасы байкоочусу өлкөлөр катары катышат. Бүгүн Москва райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлеринин ыкчам иш-чараларынын жүрүшүндө бирөөнүн жылкысын тартып алууга шектелип, акын Болот Назаров кармалды. Бул тууралуу Үчү облустук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, Москва райондук ички иштер бөлүмүнө 7 ноябрда Беловодск айылынын 1968 жылы туулган тургуну арыз менен кайрылган. Арызында 7 ноябрь күнү түштөн кийин Москва районунун Чоң Арык айылынын талаасында белгисиз эркек киши 2008 жылы туулган баланын минип жүргөн атын сүрөткө түшүүгө сурап, атты минген боюнча окуя болгон жерден изин жашырып кеткенин айтып чара көрүүнү суранган. Аталган факт Москва райондук ички иштер бөлүмүнө кылмыш жаза кодексинин 206 беренеси тоноо менен катталып, 8 ноябрь күнү кылмыш иши козголгон. Кылмышка шектелген 1993 жылы туулган Болот Назаров 96 берененин негизинде кармалып, убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Учурда тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Бүгүн 9 ноябрда Бишкек шаардык соту блогер, жарандык активист Атай Бейшембектин камалышынын мыйзамдуулугун карады. Анын бөгөт чарасы аныкталып, райондук соттун чечими күчүндө калтырылды. 25 октябрда 1 май райондук соту аны 20 декабрга чейин камакка алуу чечимин чыгарган. Блогер массалык башаламандык уюштурууга шек саналып кармалган, бирок өзүнө коюлган айыпты четке кагып, сот чечимин мыйзамсыз деп келет. Атай Бейшембек кемпирабадды коргоо комитетине мүчө эмес. Ички иштер министрлиги кылмыш жаза кодексинин 36-278 беренелери массалык башаламандыктарды уюштурууга даярдануу боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында 20 ашык саясатчы жана жарандык активистти кармаган. Бишкек шаардык сотунда массалык башаламандыктарга даярдык көрүүгө шектелип кармалган жарандык активисттер Али Шабдан, Перизат Суранова баш коргоо чарасын өзгөртүү боюнча жактоочунун арызы каралып, райондук соттун чечими өзгөртүүсүз калтырылды. Буга чейин 1 май райондук соту баш коргоо чарасын карап, аларды 20 декабрга чейин камакта калтыруу чечимин чыгарышкан. Али Шабдан менен Перизат Суранова Кемпирабад окуясы боюнча башка камалгандар сыяктуу эле массалык башаламандыктарды уюштурууга шектелишүүдө. 23 октябрда Ички иштер министрлиги тарабынан 21 саясатчы жана жарандык активист кармалган. Кармоолор уланып, учурда Бишкекте башаламандык уюштурууга шектелип, абакка камалгандардын саны 26-га жетти. Мындан сырткары Талант Эшалиевдин ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылган болсо, жарандык активист Тилекмат Куренов издөөдө.
УКМКнын Таш көмір шаардык бөлүмчөсү жаңы имаратка көчтү. Бул тууралуу регион каналы жазды. Ачылуу аземине УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев катышкан. Ошондой эле атайын кызматтын жергиликтүү башкармалыгынын жетекчилери, өздүк курамы, УКМК ардагерлери жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да чакырылган. Жаңы имаратка кызматкерлер үчүн бардык шарттар түзүлгөнү айтылат. Бүгүн 9 ноябрдан 10 ноябрга чейин кар жаап жана күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу региондорунда кар көчкү түшүү коркунучу бар. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Бишкек-Ош унаа жолунун Төө ашуусунда, Ала Бел ашуусунда, Чычкан капчыгайында кар көчкү түшүүсү жана кар күрткүсү күтүлөт. Жолдор тагак болуп, муз тоңот. Мындан улам унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл. Мына ушундай кабарлар жаңылыктардын негизги топтомун түздү. Ушул жана башка маалыматтарды Ош ТВ телеканалынын социалдык баракчасынан да күзөтсөңүз болот. Амандыкта жүз көрүшөлү.